Нарынның башкы кардиологу аталган Кыргыз Республикасынын эмгек сирген дарыгери Кайыпбек Кадыралиев өткөн кылымдын 70 жылдарынан бери деңиз деңгээлинен 2000-3000 метрден ашык бийиктикте жашагандардын саламаттыктарынын сакчылыгында. Арганда иликтөөлөрдө таяна айткандарына караганда, тоолуктардын көбүнө жүрөк кан тамырлар оорулары мүнөздүү. Муну биринчилерден болуп академик Алмаз Алдашев байкап, абалды жөнгө салуу жагдайын бүткүл дүйнөлүк масштабка алып чыккан дейт ал. 45 жаштан, эркектердин 50 жаштан деген ушул исследованиянын аркасында правительство маселе коюлуп, анан депутаттар колдогон пенсияга чыгуу боюнча. Анткени ошондой оору бул Нарын областында көп экен да. Анан мынакей ошо благодаря 2 ученыйдын мировой академик Мирахимов, академик Алдашевдин аркасы менен Нарын областында Талант Сооронбаевич ошол наследияны тыштап койбой өнүктүрүп атат да. Тутумуна жогоруда аталган академик Алмаз Алдашевдин урматындагы конференция жана Миррахимовдун окуулары камтылган бийик тоолордогу медицина симпозиумуна кыргызстандыктар менен бирге эле Америка, Европа жана Азия өлкөлөрүнүн эң мыкты адистери катышууда. Ал диалог форматында өткөрүлгөндөн өз ара тажрыйба алмашууга да кеңири мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Эгер бул иш-чара мындан 2 жыл мурун Нарын шаарында жана былтыр башкалабызда уюштурулгандыгын көңүлгө түйсөк, кесиптик кызыктуу маектер жетишерлик болгондугунан күмөн саноонун кажети жоктой. Биз Кыргызстандын эң бийиктелинген Аксай өрөөндөөлөрүнүн ден соолуктарына көз салуу менен жүрөк, кан тамырлар ооруларын алдын алуу боюнча бир катар сунуштарды бергенбиз. Бүгүн мына ошолорду ортого салып, башка кесиптештерибиздин да ой пикирлерин угуп атабыз. Баарысына тең бийик тоолуу аймактагылардын өмүрлөрүн узартууга ынтызарлык бар. Андыктан аларды дыкаттык менен иликтеп, балким бийик тоолуу шартта адам ден соолугуна оң таасирин тийгизе турган формулаларды табарбыз. Анткени биздин эң башкы максатыбыз калк саламаттыгына камкордук көрүү. Ушулардан уламбы симпозиумдун катышуучулары бир добуштан Нарын облусунун тоодогу медицинага багытталган туруктуу борбор болуусун колдошту. Мындан ары дүйнө жүзү боюнча Нарын ушу тоо медицина боюнча алдыңкы инновация, технология, илим боюнча бир борбор болуп калды десек туура болот. Анан дагы бир айтып кете турган жакшы жаңылык биздин Кыргызстан үчүн. Ушу биздин Кыргызстанда 2027 жылы дүйнөлүк тоо медицина конгресси өтөт. Ошо биздин коноктор ошого макул болуп атышат, колдоп атышат. Эл аралык уюштуруу комитети түзүлөт, Кудай буйруса. Мына биз 20 жылга жакын ошо академик Мирахимовдун демилгеси менен баштаганбыз ушул жумушту. Мына бүгүнкү күнгө чейин Аксай бийик тоо чоң өрөөнүндө, ысык көлдө жана башка да тоолуу аймактарда биз ушундай элге жардам берүү иш аракеттерди жүргүзүп атабыз. Теңиртау аймагындагы ушул эл аралык деңгээлдеги иш-чарада Кыргызстандын саламаттыкты сактоо чөйрөсүнө ар тараптуу колдоолорду жана жардамдарды көрсөтүп жаткан Швейцария өкмөтүнө терең ыраазычылыктар билдирилди. Чынында эле бул мамлекет эгемендигибиздин алгачкы мезгилдеринен тартып эле дары-дармектерин, алдыңкы технологияларын аябай келет. Алардын кайтарымсыз каржылоолорунун натыйжасында ондогон ооруканалар, бейтапканалар курулгандан тышкары бир тобу толугу менен жаңыртылган. Ал эми мындай кызматташтын тамыры дагы тереңдеп, улана берерине Нарын шаарында 3-чү жолу өткөрүлүп жаткан симпозиум мыкты далил. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР Нарын.